Садыр Жапаров Бишкектин четиндеги жаңы Ош базарынын курулуш иштери жүрүп жаткан видео менен бөлүштү. Кудай буйруса келерки жылдан баштап соодагерлерибиз жабык, заманбап, бардык шарты бар базардын ичинде 4 мезгил бою жылуу жумшак соода кыла башташат, деди президент. Видеону тарткан киши 40 сантиметр тереңдиктен эле суу чыгып жатканы көйгөй болгонун айтып, курулушта памперс сымал сууну соруп алган курулуш материалдары колдонуларын айткан. Сиз берген тапшырманын негизинде бул жаңы курулуп аткан Ош базар. Бул жерде бүт материалдар, кольцолор келди. Булар дагы биздин өзүбүздүн мамлекеттик ишканамдан өткөн кумшагалдан чыгарылып атат. Бул жерде бүт материалдар келген. Лотоктор бүт жасалды, лотоктор. Бардыгы ушул кумшагал бүгүнкү күндө мамлекеттик ишкана жасап берип атат. Бул жерде техникалардын бардыгы иштеп атат. Жер суу нум болгонуна байланыштуу, бардык технологиялар колдонулуп атат. Бул технологиялар эртеңки күнү дагы бир 30-40 жылдан кийин дагы бул жерде баягы сырыс болбойт да. Азыр дагы бир видео тартып берейин. Бул жерде баягы дренаждардын кандай казылып жүрүп аткан иштери боюнча. Ушул жердин подбетонкадан кийин бизге берген изоляция Ош базардыкы. Потому что суу болуп кеткенине байланыштуу бул жердин астынан кийин нымды бергенде жердин астынан бул өзүнөн өзү соруп дагы үстү кургак болуп, могу үстү кургак болуп тура берет да. Памперстей болуп калат да. Ошо анан үстүнөн азыр подбетонка берилет. Бүт материалдарына чейин алынды мына. Потому что эртеңки күнү сырыс дагы болбойт. Бизде баягы 5-6 жыл, 10 жыл тургандан кийин сырыс болуп атат да. Анан бул жер өзү негизинен Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. 40 сантиметрден эле суу чыгып атат да. Биздин эң проблемабыз бүгүнкү күндө Ош базардыкы ушул. Анан эртеңки күнү дагы ушул 50-40 жылдан кийин курулгандан кийин сиз берген тапшырманын негизинде бүт материалдар уже келди, бүт алынды, рулондоруна полностью. Мына азыр ушундан чыгып алсак, Кудай кааласа уже кетти бул жагы уже бүт жакшы болуп кетет. Мына сырыс дагы болбойт да, теппейт эми стеналаргачы. Ош базар боюнча сизге маалымат берип коеюн деген. Бардык бизди кармап аткан ушул эле чечилди азыр буюрса. Кыргызстан Кытайдын жасалма жамгыр жаадыруу ыкмасын үйрөнөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев 13 сентябрда Бишкекте Кытайдын Шинжаң уйгур автономдуу районунун элдик өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Сун Хунмей менен жолукту. Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматынын билдиришинче, анда тараптар эки өлкөнүн чек арасындагы өткөрмө бекеттерге, темир жол куруу долбооруна жана айыл чарба продукцияларын экспорттоо, импорттоого байланыштуу жагдайды талкуулады. Андан сырткары Кытайдын жасалма жамгыр жаадыруу ыкмасын үйрөнүү тууралуу сөз болду. Бакыт Төрөбаев кургакчылык болгон маалда жасалма жамгыр жаадыруу ыкмасын колдонууга байланыштуу Шинжаңдагы компанияларды тажрыйба алмашууга жана кызматташууга чакырды деп жазылган маалыматта. Быйыл жыл башында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2023 жылы Кыргызстанда 42,5 миңден ашык гектар жер айдалбай калганын билдирген. Өкмөт башчы ага негизинен кургакчылык, суга суунун тартыштыгы себеп болгонун айткан. Акыркы жылдары Кыргызстанда дыйкан фермерлер кургакчылыктан жабыркап, зыянга учурап келет. Булак Азаттык. Ош казыяты түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө аялдарды дагы тартат. Ош облустук казыяты жетиштүү диний билими бар. Адис аялдарды диний радикализмдин алдын алуу үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө тартат.
Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы кабарлады. Ага ылайык облустук казынын орун басары Абдималик Турсунбеков Нока Тараван, Өзкөн жана Кара Суу райондорундагы жетиштүү диний билими бар аялдар менен жолугуп аларды кызматташууга чакырды жана келишим түздү. Дин кызматкерлери түшүндүрүү иштерин мечиттерде, жума баяндарда, эл чогулган той аштарда негизинен эркектерге жеткирип келебиз. Ал эми аялдарга терс агымдарга кирип кетүүсүн алдын алуу максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө жана иш-чараларды уюштурууда атайын адистер керек болууда. Аялдарга түшүндүрүү иштерин аялдар айтып жеткирсе деген ойдо атайын сиздерди дасыккан адис катары таанып, биргеликте кызматташсак. Аял деген үйдүн куту, бала тарбиясындагы ордочоң. Ошол себептен аялдарга Ханафи мазхабын, Матуриддин акыйдасын туура жеткирүү деген Турсунбеков бул жолугушууда. Буга чейин Кыргызстанда муфтияттагы жетекчилик орундардын бирин аялга берүү, кыз келиндер менен иштөө бөлүмүн түзүү демилгеси көтөрүлгөн жана бул талаш талкуу жараткан. Бишкек шаарындагы теңдек конушунан ижарага жер алынып, жарандарга сатылып кеткен. 14-сентябрь күнү тийиштүү органдар тарабынан мыйзамсыз салынган үйлөр бузулган. Видеодогу айым: биз бул жерлерди басып алган жокпуз, кызылдай акчага сатып алганбыз. Бизге жерди алдап саткан адам жоопко тартылбайбы деп ыйлап жатканын көрүүгө болот. Неге ушул карапайым элге эле жетет алдары? Неге могу жакта жалаң карапайым элдер гана жабыркап атат, багар тең сатып алган мунучу. Эми сүзөбүз деп турушат. Неге? Ушунча элди сыздатып гана кетип атасыңарбы? Кудайдан коркулачу эсиңерден. Биз басып алган жокпуз, биз сатып алдык. Баскан жокпуз го, биз баскан жокпуз, сатып алдык акчага. 1 миллионго сатып алганбыз. Кудайдан коркпойт экенсиңер. Валентина Шевченко UFC уюмунун чемпиондук курун кайтарып алды. Ал мексикалык катаңдашы Алекса Гроссону утту. Беттештен жүрүшүндө сары кыз үстөмдүк кылды. 4-чү раундда 2 рет муунту ыкмасынан чыгып кете алды. Мушкер кыздар 3-чү рет октагонго чыгышты. 1-чи кармашта Гроссо жеңишке жетип, чемпиондук титулду Шевченкодан тартып алган. Экинчисинде экөө тең чыгып, мексикалык спортчу чемпиондук титулун сактап калган эле. Передаю привет всем моим болельщикам дорогим, моему солнечному Кыргызстану. Простите, у меня губы цокались, не могу разговаривать. Но очень я благодарна всем за вашу помощь, за вашу поддержку. Да, очень это для меня значит поиск, снова завоевать чемпионский, снова быть чемпионом, снова смотреть ролики про себя в доминирующем факте. То есть это очень приятно. Спасибо большое, дорогие мои болельщики, мой родной Кыргызстан. Я всех люблю и целую. Огромный привет. Спасибо вам. Эмгек министрлиги. Ошто сабалды делген 5 жаштагы бала үй бүлөсүнөн убактылуу алынды. Ош шаарында ата-энеси тарабынан жазаланды деген 5 жашар бала үй бүлө жана балдарды реабилитациялоо борборуна убактылуу жайгаштырылды. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги кабарлады. Маалыматта айтылгандай, баланын апасы уулу жолдогу машиналарга, кошуналардын терезесине таш ыргыткан үчүн урушканын айткан, бирок такай сабап кол көтөргөнү, зомбулук көрсөткөнү тууралуу сөздөрдү жокко чыгарган. Баланын энеси учурда экинчи күйөөсү менен жашары. 7 айлык кош бойлуу экени белгилүү болгон. Учурда экспертиза дайындалып, ал балага зомбулук болгонун же болбогондугун көрсөтөрү айтылган. Ош шаардык милициясы бул окуя териштирилип жатканын, үй бүлөнүн тек жайы аныкталганын билдирген. Буга чейин сот тармактарда денесинин айрым жерлери көгөргөн, жара болгон, аны атасы менен апасы урганын айткан жашы 7 баланын видеосу жарыяланган эле. Булак Ош ТВ.